Ардактуу теле көрүүчүлөр, мынакей биз агарып аткан аруу таңда Кутман таң маалымат музыкалык программасын улантуудабыз. Биздин студиябызга кадырлуу коноктор да келген. Аны Элиза тааныштырып кетсек. Албетте, барыңыздарды жакыныраак келүүгө чакырабыз. Анткени азыр кызыктуу теманын алкагында болгондо дагы ден соолук үчүн абдан пайдалуу болгон теманын алкагында сүйлөшөлү деп турабыз. Бүгүн 9-апрель өзгөчө тайзи, тайзистердин бүткүл дүйнөлүк майрамы катары белгиленип келет экен. Бул багытта кененирээк маалыматтарды алуу жана маек куруу үчүн студиябызга келген меймандарыбыз бар. Кыргыз Республикасынын спорттук ушу федерациясынын вице-президенти Нурасан Бакиров агайыбыз. Саламатсызбы агай? Кош келипсиздер. Жана ошондой эле Альбина Жоло эжекебиз дагы келип отурат. Кутмандуу таңыңыз менен. Майрамыңыздар куттуу болсун. Рахмат. Бүгүн өзгөчө майрам турбайбы? Ооба. Тайзистердин. Айтып берсеңиздер, келиңиздер. Бүгүнкү майрам болуп калган себеби бул ошо тайзи деген өзү философия да. Анан тайдицюан деген бул боевой искусствону түшүндүрөт да. Ошол тайзи деген философияны колдонуп, анан тайдицюан искусство немесин, боевой искусствосун ойлоп чыгарган Чижан Санфен деген киши 1247-жылы 9-апрелде толгон экен. Анан ошонун урматына ушундай бир адамга керектүү, боевой жагынан деле, ден соолукка байланыштуу жагынан деле адамдарга өтө керектүү искусство десем болот да тайдицюанда. Ошон үчүн бул дүйнөлүк тайдицюан менен машыккан, керек болсо тайдицюан менен эмес, Кытайда ушу деген неме бар да. Ошо ушу менен машыккан, Кытайда кандай гана искусство менен машыкпасын, тайдицюан менен эмес, катуу стилдер менен машыккан адамдар дагы ушул күндү майрам деп белгилешет да. 9-апрелде. Кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет? Жыл сайын адаттаганда салтка айланып калды да, Жылда ошо биринчи ошол биздин ошо тайдицюанды Кыргызстанга алып келген агайларым арасып билдирип коеюн. Ошол Макени Саков деген агайыбыз азыр ошол Ошто жашап, ушул Элтерде де иштеген ошол агайыбыз художник болуп, анан ошол Кыргызстанга ошол Макен агайыбыз алып келген да. Макен агайыбыз алып келип, кийин анан бир себептер менен Россияга кетип, азыр Россияда жашайт. Анан ошону улантып кеткен азыр Медер Бишкек деген агайыбыз улантып, анан бизге таштап кетти. Кийинки муундарга Медер агайыбыз Бишкекте. Анан ошол боюнча 9-апрелде улантып, майрамдап, анан 9-апрелде ушундай бир немеле салт катары кылып биз алып келатабыз, жана көчөт тигебиз бир күн мурун. Анан тайдицюан боюнча соревнованиялар болот. Кече ошо көчөт эктик, бир Бабур деген мектепке барып эктик. Андан кийин тайдицюан боюнча Ян деген стили боюнча ошондой соревнованияларды уюштурдук. Анан бүгүн эртең менен ошол саат 7-ге жетпей, ошол азыр мына Алимбек Таткаевдин жанында, фонтандын жанында общий тайзистер, Оштогу канча тайзистер болгон болсо ошонун баардыгы чыгып алып, ушул жерде азыр тайдицюан иштеп атышат. Массалык турда. Тайдицюанга Тайзисюанга дегеле ушул тайзиге кызыккандардын саны жылдан жылга өсүп баратабы агай? Машыккандар. Өсүп баратат. Мурун анчалык бааланбайт эле. Азыр бир ден соолуктун айынан айласыздан ошо тайдицюанга кызыгууга мажбур болуп атышат элдер. Ошо ден соолук деп калды. Канчалык деңгээлде ден соолукка пайдасы бар? Ошол тууралуу да айтып кетсеңиз. Тайдицюанда мындай да. Тайзи деген философия деп атпаймынбы? Тайзи деген жана карама каршылык күчтүн тең салмактуулугун билгизген күчтү тайзи деп айтат да. Мисалы үчүн ысык суук. Илгери билесиздер, ысык суук деген эле оору бар эле да. Табыктар тамырын кармап туруп, ысыгың ашып кетип деп сууга салып, сууң ашып кетип деп ысыкка салып ылайыктырып койгон да. Ушул ысык суук, жаман жакшы, аял эркек, күн түн ушундай күчтөрдүн тең салмактуулугун билгизген нерсени тайзи деп айтат да. Анан биздин максат ошо тайдицюан менен келген ошол машыккан адамдарды денесин ошо тең салмакка алып келүү да. Оору бул жашка арыкка карабайт да. Бул денедеги тең салмактуулуктун бузулушунан көз каранды. Бул адам жүрүм турум, эмоция, ой пикири менен энергияны топтойт жана жоготот дейт да. Эгерде жоготуусуна караганда, топтоосуна караганда жоготуусу көп болуп кете турган болсо, анда денеде тең салмактуулук тайзи бузулат деп коет да. Иньян деп коет да. Ошол бузулат. Ошол бузулганда анан оору келип чыгат да. Альбина эжекебизге суроо бергим келип атат. Сиз кантип келип калдыңыз? Анан канча жылдан бери машыгып келе жатасыз? Мен негизи мектепте окуп жүргөндө 8-классымда ошо белим ооруп, бир путум ооруп, ошонун айынан Ошто акем бар болчу, Жеңиш деген, ошого чалып апам. Анан врачка алып барган. Ал врач болсо ошол учурда мен ойлойм да, азыр грыжа окшойт эле деп. Ал айткан Бишкекте же болбосо Өзбекстанда операция кылыш керек омурткасын деп ошенткен да. Анан акем ойлонуп, омурткадан кыз баланы операция кылса болбойт деп, ошо 2004-жылы Бишкекке Медер агайга баргам. Медер Бишкек агайыбызга. Ал жакта массаж алып, анан Акыл деген агайыбыз бар, ошонун колунда тайзи залында жүргөм.
Демек 10 жылдан ашуун убакыттан бери 15 жыл керек болсо, жылдан бери. Бирок ортосунда үзүлүп, мен ал жакка 8 классымда барсам, окуу жок мезгилде баргам да эми каникулда. Анан кийин бияка кийин студент болгондон кийин деле иштегенде деле шарт болбой жүрүп анан кийинирээк келдим да. Азыр сиз өзүңүз эле ушул тайзи менен машыгып келесизби же үй бүлө мүчөңүздө дагы машыккандар барбы? Үй бүлөсү менен машыгабыз. үй Кичинекей бүлөсү кызым дагы машыгат. Анан өзүм деле машыктырам кыздарды. Өзүмө окшогон жолук салынган кыздар, мисалы, общий залга бара албайт, көп эркектер бар жерге бара алышпайт, ошого окшогон өзүмө окшогон кыздарды машыктырам. Жолук салынган, жолук Демек салынбаган. бүгүнкү күндө сиз тренер да болуп калдыңыз. машыктыруучу дагы болуп эмгектенем. Өзүмдүн ден соолугумду чыңдап, бирөөлөрдүн ден соолугун чыңдоого дагы салымым кошуп келатам. Мага эң бир кызык суроо бул ушул тайзи менен машыгып атканда адамдын абалы кандай болуш керек ага? Эмнени сезимдери кандай болуш керек? Себеби деген ар бир кыймыл аракетти сезинип, туура аткарганда гана натыйжага жетишет болуш керек. Бул эки кыймыл бар да. Бир кыймыл адамдын энергиясын кетирип, бара зарядын азайтып, бар ооруга кабылткан болсо, мисалы үчүн жана катуу көнүк спорт менен машыккандар, өтө көп чуркап кыйнап койгондор, мисалы үчүн да, бара жана сотканын телефонунун заряды кеткенде эле адамдын да заряд азая берет да. Анан бир кыймыл бар, адамга энергия берет. Ошол тайдисуанын кыймылдары, ошо цигун деген көнүгүүлөр бар. Ошолордун ар бир кыймылы адамга энергия бере турган. Бир эле көнүгүүнү жасаганда, керек болсо ушул муунду, билектин муунун жасаганда дагы толку бою иштеп турат да. Анан бардык денени иштетиш керек, анан бул аң сезим менен иштетилет. Азыр көрсөтүп берсек болобу телекөрүүчүлөргө мүмкүн болсо, Ошо келиңиз. бир нерсени айтып коеюн азыр. Макин агайыбыз айтты эле. Футбол ойносоң денең иштейт, башың иштебейт дейт да. Шахмат ойносоң дейт, башың иштейт, денең иштебейт. Тайдисуанды иштегенде дейт, экөө бирдей иштеш керек дейт да. Бул жөнөкөй эле баягындай эле гимнастика катары кабыл албаш керек да. Бул ички сезим менен, аң сезим менен иштеле турган. Гармония болуш керек. Мен азыр иштеп берейин. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бизге Бул жакка жакыныраак тура берейинби? келиңиздер. Бүгүн тайзи менен машыккандар, өзгөчө сонун бир бүткүл дүйнөлүк тайзистердин майрамы болуп белгиленип жатат. Азыр биз экинчи студияга кезек берсек, ал жактан жалпы ушул энергияны топтоо жана канткенде энергияны топтойбуз, канткенде энергияны кетирип коюшубуз мүмкүн деген көнүгүүлөрдү азыр биздин машыктыруучулар көрсөтүп бермекчи. Назарыңыздар бизде болсун. Азыр мен бир көнүгүү көрсөтүп берейин. Тулку бою иштейт да. Ушул көнүгүүдө бардык булчуң иштейт дейт да. Иштебеген булчуң болбойт дейт да. Анан азыр мага келип кайрылгандарда ошол көбүнчө омурткадан проблемасы барлар келет. Анан кийин далысы жармашып калган да. Дары жармашканда көбүнчө далын жармашып калганы мына адам кыжалат болуп стресс болгондо элечи мына жерге энергия уйут да. Энергия уйганда бул жака кошо уйут. Ошонун айынан анан бул жактарда энергия жүрбөгөндүктөн даллар жармашып калат. Анан азыркы кыз балдар дагы көбүнчө ошентип стресс болуп кыжалат болуп жүрүп турмушка чыгып анан кийин төрөй албай кыйналып атпайбы? Ошол мына бул эки көкүрөктүн ортосунда аялдын экинчи жүрөгү деп коет да, ушул жерде борбор бар да. Ушул жер эгерде култанып калса, жабылып калса, энергия уюп кала турган болсочу, анда аял киши төрөбөй да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушул көнүгүүлөрдү ошо даалыны дагы бардык денени булчуңдарды иштете турган көнүгүүнү көрсөтүп берели мындай кылып. Өтө жай жасалат. Бир жагына кеткенде эми алып, экинчи кол келгенде дем чыгарасың. Кадимгидей мына кол абаны жиреп кетип аткандан бери сезилиш керек да. Өтө жумшак жасаш керек. Денени эркин коюш керек. Дене жумшак болуш керек. Денеде бир дагы чыңалуу болбош керек. Дем алып, дем чыгарып жасалат. Бирок ой дем алып, дем чыгарада болбойт. Ой бардык ошол айрыкча мисалы үчүн омурткасында оорусу барлар болгон болсо, ойду омурткага гана буруп койсо болот да. Ошондо буттардан бери иштетет да, буттун булчуңунан бери иштейт. Анан муну аркага да иштейбиз да, мынтип. Кайра, Урматтуу телекөрүүчүлөр. Муну көп бир жерде жылбай отургандар, офисте жылбай отургандарча, ушуну көп иштеш керек да. Ушуну иштеп туруп, мына жака алдыга канчалык жол иштеген болсок, аркага ошончо жол иштешибиз керек да. Анан ушуну эле мындай кылып иштеш керек. Жанагыл эки көкүрөктүн ортосунда точка дебедим, ошого да пайдасы бар да. Бул эки көкүрөк жабылат, анан ачылат. Жабылат, ачылат. Жабылып, ачылат. Түшкөндө дем алып, дем чыгарып жасайбыз. бир орунда отуруп 8 саат, 9 саат иштегендерге аябай пайдалуу Ушул көнүгүү. өтө сонун да, муну аркага да жасайсыздар да мына.
кайра ушул анан жана аркага желкеге уюп калган энергияларды таркатып берет да. Адам кыжалат болгондо эле жанагы желкелери зор болуп калат го. Ошол энергия айланбай калганда бул энергия аябай бир салмактуу оор нерсе да, чулкуйган эле бир нерсе желкебизге бирөө минип алгандай болот да. Анан ушулар жасаганда жазылып кетет. Анан булар жасаганда булар ушунчалык жумшак жасалат да, бирок ошондо дагы бошотуп коюш керек да мынтип. Анан моюндун көнүгүүлөрүн көп жасаш керек. Мисалы үчүн мына бул жерде адамдын иммунитетин көтөрө турган бездер бар да, ушуларды иштетиш үчүн мындай каркыра деп коет. Чоюп жасаш керек. Ушул да омуртканы кошуп иштетет да, жана көкүрөк омурткаларды кошуп иштетет. абдан пайдалуу мына урматтуу теле көрүүчүлөр. Муну дагы канча жолу иштеген болсок, аркага ошончо жолу иштешибиз керек. Ар бир көнүгүүнү алдыга жана артка кылып кайталоосу зарыл, Эки тарапка сөзсүз түрдө жасалыш керек да. Себеби эки тарапка жасалыш керек деген себеби бул мындай да. Адамда оң жарым шарме, сол жарым шарме деген бар да. Эгерде бир эле тарапка жасай бере турган болсок, анда бир жарым шарме иштебей калат да. Оң жарым шармеде чыгармачыл болот дейт да. Ошон үчүн оң жарым шармени иштетиш үчүн адам эки тарапка бирдей кыймыл жасаш керек да. Бул азыр энергияны топтоочу кыймылдар болдубу агай? Бул энергияны жок дегенде, бул энергия бербесе дагы бул адамда энергия бар да, өзү денеде бар, бирок ошол меридиандар жабылып калат. Жабылып калгандан кийин ал бизде болгон энергиянын бизге пайдасы жок болуп калат да. Себеби меридиан адамда меридиан энергиянын ци энергиясына айланган жолу бар да. Биз качан ошондой жумшак көнүгүүлөр жасаганыбызда, анан меридиандар ачылып, анан энергия бардык денебизге таркагандан кийин анан оорулар жок болот. Үй шартында жасалуучу ошол көнүгүүлөрдөн дагы көчтөтүп кетпейлүү агай? Мисалы атайын бара албаса, сиздерге келе албаса, окуп үйрөнө албаса, бирок кайсыл бир көнүгүүлөрдү дайым адатка айландырып жасап жүрсүң? Өзү ушул көнүгүүнү ар бир адамга сунуш кылам. Ушу келбей калганда ушул көнүгүүнү жасап койгула депчи. Азыр бир эле көнүгүүдө бардык муну иштейт да. Билек, чыканак далы кошуп иштейт да мындай. Бул мынакай чир алып туруш керек да, бул чансы деген көнүгүү. Жумшак жасалат. Şu жерден чир алып туруп, анан бошойт. Бош келип туруп, кайра ачып кетет. Өтө жумшак жасаш керек да. Шашпай жасаш керек. Кол абаны жирип атканын сезиш керек да. Ойдун бардыгы ушу жасалып аткан көнүгүүдө болуш керек. Ойду башка жака бурбаш керек. Ушуну бир бутка канчалык жолу жасаган болсок, экинчи бутка дагы сөзсүз түрдө жасаш керек да. Бир жагына көп, бир жагына аз да жасалбаш керек. Эки тарапка бирдей жасалыш керек. Демек ошондо гана өз максатына жете алат, Азыр мына тизеден дагы проблемалар көп болуп атпайбы? Ошо тизенин проблемасы көбүнчө омурткадан болуп калат да. Мисалы үчүн 3-беле омуртка кысылса, тизелерге берет. Тизелерге берет дагы, анан тизелерге жана өзүнүн суюктугу болот да, суюктук жетпей калат да. Анан жетпей калып, анан тизелер баягы атышкандар, анан сөөктөр барып бир суюктук өзү кармап турат, анан сөөктөр барып бири-бирине тийгенде анан атыша баштайт да. Азыр тизе иштейт, анан тизени өзүнчө деле мынтип жумшак айландырыш керек да. Мунун традиционный бул гимнастикалардычы көп эле гимнастикаларда жасатылат да, бирок ой каяка бурулуш керек ошол нерсе да айтылбайт да. Эгерде ошо тизеге иштелип аткан болсо, ойдун бардыгы ошол бир жерде болуш керек да. Жана медитация деген нерсе ошол да, жок нерсе. Жок нерсеге кирип кетиш керек. Бардык нерсени сырттагы проблемаларды унутуш керек дагы, ошол жерге кирип кетиш керек да. Анан ошондо гана жакшы жыйынтык берет. Рахмат. Келиңиздер, анда биз маек уланталы. Чоң рахмат. Азыр мен ишенип турамын, биздин теле көрүүчүлөр деле конокторубуз менен биргеликте азын-олак болсо да ордунан тура калып, бир жасаганга аракет кылышты деп терең ишенемин. Анан эми бул жердеги психологиялык абалга дагы көңүл буралы. Жана сиз айтып атпайсызбы агай, ар түрдүү оорудагы категориядагы адамдар келишет депчи. Анан акыркы кездерде депрессия, стресс деген дагы түшүнүктөр кеңири жайылып кетпедиби? Традициондон ага тийгизген таасири кандай? Натыйжасы кандай болду? Адамды кандай максатта жараткан болсо, биз ошол максатта жашаган болсок, биз кыйналбайбыз да. Биз ошол максаттарыбызды унутуп калып эле, биз сырткы дүйнөгө кызыгып калдык. Бир үй алыш керек, машина алыш керек, же болбосо үстүбүздү бир жакшыраак кийим кийишибиз керек. Ушул 3 нерсе үчүн жашайт экенбиз да. Бирок биз Аллах берген рызкылардын эң нематтысы бул ден соолук да. Ошон үчүн ден соолукка көңүл бурушубуз керек. Биз кудум ошол нерселер үчүн биз кошунабыздан артта калып калбаш үчүн, досубуздан артта калып калбаш үчүн
ошол стресс акыбалга түшүп калып атабыз да. Биз ошого жете албай атабыз да. Аллах айтат экен да. Мен ырыскыларды баарыңарга бирдей берем дейт. Бирок силер дейт ошону көбөйтөм деп эле дейт. Баягы буруун чапкынга окшоп ушинте бересиң эгер дейт да. Бул ырыскынын көбөйүшү бул өзүнүн токтоп алып жүрсө, шүгүр деген болсо эле көбөйө берет дейт да. Бул ден соолукту ырыскага кирет да. Көбүнчө ошондой стресстен азыркы оорунун көпчүлүгү 90% деп койсом болот. Стресстен болгон нерсеге бул эмнеге азыркылар көбүнчө стресске алдырып атат? Себеби азыр көбүнчө ошол заводдун тамактарын, химикат тамактарды жеп калышта тамакка күнөө коюп атышат. Бирок натуральный тамактарыбыз деле көп да, бирок ошо химикатты эч ким жей деп кыстабайт да. Биз ошону жеп атабыз. Газированный сууларды жана колаларды ичип атабыз. Колалар дейт ичкенде ушундай кальцийлерди жууп таштайт дейт да. Ошо кальцийлердин жоктугунан 150 оор келип чыгат деп атат да. Анан ошол бизде ошол стрессти, сырттан келген кыйынчылыкты жеңип чыгышка бизде кубат болуш керек да, бизде энергия болуш керек да. Биз ошол кубат жок, энергия жоктугунан биз ошого жеңилип берип калып атабыз да. Анан эмне кылып атабыз? Ар жериң ооруйт, врачка барат, табипка барат, анан диагнозун деле кое албай, барсам таза деп чыгып атат. Кыймылсыздык деле көптөгөн ооруларды чакырып коюп атат дагы. Азыр биз деген интернетке байланып калдык, телефон, компьютер, кечке олтуруп иштейбиз, кыймыл аз дегенди, а жегенибиз көп. Ооба да. Ошол жедиңби кыймылдаш керек да. Канча жесең ошончо кыймылдаш керек. Көп жейсиңби көп кыймылда. Азыр эми сиз айткандай жанагы жегенден кийин кыймылдоонун ордуна биздин көпчүлүк ушул көрөрмандарыбыз кола ичип атышат, тамакты батыраак сиңирет деп. Анын ордуна демек ушул тайыз менен машыгып көнүгүү жасоо дагы эң бир жогорку деңгээлдеги пайда. Өзү мындай да, өзү адамдар айыгыш оңой эле да. Себеби айыктыра турган адамдар бар да. Врачтар бар, табиптар бар, бизге келип сакайта турган адамдар бар да. Бул дүйнөдө ошондой адамдар жаратылган. Бирок биз айыгышты эмес, биз немени оорун сакайтыш эмес, оорубашты үйрөнүшүбүз керек да. Биз качан оорубашты үйрөнгөнүбүздө биз бирөөгө муктаж болбойбуз да. Биз карап туруңуз, баштын дейт, Макен агайыбыз айтты эле, баштын бир эле оорусу бар. Жана шахина деп коебуз го, мигрен. Ушул эле дейт, башка оорулардын бардыгы дейт, башка проблемалар. Мисалы үчүн кыжалат болсоң, мына жерге энергия уюп калды, энергия буяка барат да. А буяк энергия жетпей калат дагы, анан баш ооруй берет. Мисалы үчүн жана кирине кирүү, көз тийүү деген нерселер бар. Ошол менин өзүмдүн практикамда деле болду. Ой, коюңуз, сиз көз уюп калдыңыз. Мен мисалы үчүн 60-70ке чыккан эжелер шпагатка отуруп, баягындай досторунун жанында ар нерселерди көрсөтүп берип, анан бир көз уюп калыптыр бир эже. Кой десем болбой больницага жатып, анан 15 күн больницада жатып чыкты. Тагыр болбойт. Врачтар эмне деп диагноз койгон, карабайсызбы? Канча жылдан бери күнүнө 3 мал машыккан адамда остеохондроз деп диагноз койгон. Тамырларын ичкерип кетиптир деп диагноз койгон. Бирок тамырлар кыймыл аракет кылган адамдыкы жоон орушу мүмкүн, кеңейиши мүмкүн, эч качан ичкербейт да. Анан чыгып анан мен кимге барышты айтам да. Мисалы үчүн көз тийип кетсе молдого баргыла. Өзүңүз да диагноз коюп коесуз агай. Мен мисалы үчүн мен өзүмө тиешеси жок орунду мен эч качан кармап отурбайм. Туура айтасыз. Бул жерде дагы бир совол жаралып атат. Альбина айым, азыр сиз айымдар менен иштейм деп атпайсызбы? Анан биздин теле көрүүчүлөрдүн арасында кош бойлуу айымдар дагы болушу мүмкүн. Биз дагы ушул кош бойлуулук мезгилинде кыймыл аракет жасоо менен бир аз машыксак болобу экен деген суроолор жаралып калышы мүмкүн да. Бул багытта сизден кеңештер болсун анда. Албетте болот, бирок биз азырынча ал боюнча иштей элекпиз. Келечекте ушул залга дагы бир группа ачылат деген үмүттөмүн. Негизи тоскоолдук жаратпайт, эч кандай зыяны жок. Эч кандай тоскоолдук болбойт. Эгерде машыгып жүрүп төрөй турган болсо, баласы дагы ден соолуктуу болот. Өзүмдүн практикаман алсам деле болот. Өзүңүз мисал боло аласыз. Машыккан болсо, жанагы эгерде кыз кезинде машыгып жүргөн болсо, ошол боюнда турмушка чыгып боюнда болсо деле машыга берсе болот да. Анан машыкпай жүргөндөр, анан менин 1 айлык боюмда бар эле, 2 айлык боюмда бар эле болобу десе, жок дейбиз. Себеби 3 айлыгын өткөрүш керек. 3 айлыгын өткөрүп коюп туруп анан секин машыгыш керек. Мен өзүмдүн окуучуларымда болду. Сиз туура айтыпсыз агай. Мына төрөгөнгөндө да аябай кыйналбай, оңой төрөшөт да. Анан баланын да аң сезими ушунчалык сонун болуп турат. Абдан жакшы. Бүгүн биздин таңкы эфирибизге келип, пайдалуу маалыматтарды бердиңиздер, мына көрсөтүп бердиңиздер. Үй шартында деле жасай турган, кайталай турган көнүгүүлөрдү биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анткени агай айткандай эле чындыгында ден соолук бул башкы байлык. Ооруп айыккандын эмес, оорубагандын алдын алуу, бул абдан маанилүү экендигин азыркы учурда көбүбүз жакшы эле түшүнүп калдык окшойт менимче. Урматтуу ушул теле көрүүчүлөргө, сиздердин ушул катарыңыздарга кошула тургандарга кантип маалымат берип кетесиздер? Ошол тууралуу да айтсаңыздар, андан буюрса. Биз маалымат эми мен мурун эч ким мындай жарыя бербейт элем, анан ооруп келгендер. Себеби мага келген адам
жарыя кылгыла. Сен сакайтсаң бирөөнү барып алып кел. Сени сакайта албасам анда мен иште жабам деп ушинтет элем. Бирок кээ бир ооругандар айтат эле да, биз билбесек, биз кантип келебиз сага, жарыя беришиң керек деп. Ошонун айынан азыр Инстаграмдан, Фейсбуктардан жарыяларды берип атабыз. Биз Ош шаарынын азыр Келечек базарынын администрациясы бар. Ошонун экинчи кабатында ошо жерде спорт залыбыз бар. Ошо жерде маштырып атабыз. Абдан жакшы. Анда ишиңизге келик. Бүгүнкү майрам дагы бир ирет куттуу болсун. Сиздердин жасап жаткан ишиңиздер жалпы эле биздин улутубуздун, элибиздин саламаттыгына бир жакшы өбөлгө болуп жатат. Ошондуктан ооруган кыздар, ден соолукта болуңуздар. Дагы бир ирет куттуктайбыз. Бар болуңуздар, силерге да ден соолук каалайбыз. Бар болуңуздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз болсо эфирдик сапарыбызды улантабыз. Албетте Кутман-таң көрсөтүүсү ар тараптуу маалыматтар менен камсыздап берүүгө даяр. Азыр болсо эми 2022-жылдагы өзгөчө бир жазгы трендтер, мода жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Мода дегенде эле көбүн эсе ойлошот да, айымдар деп. Жок. Бул багытта мырзалар дагы азыр алдыга чыгып кеткен десем жаңылыштык кылбаспын. Туура, Элиза туура айтат. Анткени мен өзүмдөн эле мисал, жазга келгенде дагы бир башка кийим менен, жайга барганда дагы башка, баягы мырзалардын тамашалуу бир сөзү бар го, биз мырзалар бир жең узун көйнөк менен эле жең кыска көйнөк кийебиз деп. Андай болбой эле калды. Азыркы учурда айымдардан эле тең калышпай, ушул шопинг жасашып, кийимдерди алып келишет. Пантон изилдөө институту 2022-жылдын негизги түсүн тандаган. Бул пери деп аталган көк жана көк кызыл кызгылт кошулган түс болуп эсептелинет. Бул албетте 2022-жылдагы негизги түс экендигин да эсиңиздерге салалы. Азыр эми биз кезектеги түрмөк бул саркеч мырзалар деп аталат. Мырзалардын саркечтиги жөнүндө дагы кененирээк билип алалы. Айымдар бизге дагы кулагыбызга күмүш сырга болсун. Анда көгүлтүр экрандан алыстабай биз менен бирге болуңуздар.